пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп айтат да: "Ман амана биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут". Не дейт? Эгер ким дейт, ошол Аллах субханаху тааляга ишенген болсо, жана ошол акиретине ишенген болсо, ошол адам дейт, ошол киши не дейт? Эгер сүйлөсө дейт, жакшы гана сөздөр сүйлөсүн дейт. Ошол биздин оозубуздан андай эгер сүйлөй турган болсок, жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Же пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп улантып атат хадисинде, же унчукпасын дейт да. Ошол бул өтө маанилүү эреже. Сүйлөй турган болсок, жакшы гана сөздөрдү сүйлөйлү. Жакшы сөздөр оозубуздан чыкпаса, анда унчукпаганыбыз жакшыраак да. Хадисибиз ошол нерсеге айтайынат, ошол нерсеге чакырып атат бизди. Бул соц тармагына да тийиштүү нерсе. Себеби мисалы үчүн бүгүнкү күндө көрүп атабыз, ар кандай мындай комментарийлерди жазып атат, бирөө жакшы нерсени жазат, бул бирөөсү жаман нерсени жазат. Бул да хадис ошого тийиштүү. Жаза турган болсок, жакшы гана сөздөрдү жазалы. Жакшы сөзүбүз чыкпаса, анда эч нерсени жазбаганыбыз жакшыраак, унчукпаганыбыз жакшыраак да. Бул Аллах субханаху тааля ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол нерселерге бизди чакырып атат да.